Умат байке саламатсызбы? Саламатсызбы. Бүгүн Сары Өзөнүн алгачкы машыгуусу болуп атыптыр. Ооба, буюрса. Баягыда кылганбыз анда. Аттар жетебиз деп жатабыз. Кайсы балдар лайыктуу көрүнүп атат, балдар так керек. Балдар. Алыктай болсо балдар токтолдук. Аттар көрүп. Аттар биз балдар баары бар эле. 3-4 балага лайыктуу көрүп атат. Калган балдар өздөрүнүн аттары менен азыр. Жерлакта билесиң, кыш менен жерлактар чыкпай азыр. Өздөрүнүн эгер аттарын ертип атышат. Курам боюнча сурагым келип атат. Кечээ Сары Өзөнүн официалдуу баракчасынан 4 жигитти чыгарып, андан ары чыккан жок да. Бүгүн баягы тандоо курамда да болуп атабы деген ой болуп атат. Бизде эми азыр биз Чүй федерациясы командага эмеге Сарыөзөн командасына жардам берип, аттардын балдарын бул балдар кандай кылып сүйлөшүү жүргүзүп жардам берип атабыз. Бирок официально Каныбек деген мырза байкебиз Сарыөзөн жетекчиси болуп дайындангыла, андан кийин баштыруучу Тимоха Темир Молдокулов. Темир Молдокулов ошол экөө жардам иреттеп атышат. Биз только алардын Үстүртөн жардам берип, үстүртөн кайсы бала советибизди айтабыз, туура келип калса эч кандай тоскоол кылбай өздөрү кандай кайсы балага кайсы ат келсе ошого жардам берүүгө аракет кылабыз. Азыр эми Молдокулов өзү оюндан кийин бирок так эле чечилип калган болуш керек. Чечип койгон болуш керек. Чечтим деп атканда эми азыр так маалыматты бүгүндөн баштап официально чыгарып баштайт болчу балдар сасабы эми бизге аттар азыр жеке жагы анан бир значтага бир 2-3 аттыбыз ошо ылайыктуу болуп жатат, ошолор жетет азыр. Жакшы. Анан быйыл Чүй федерациясы канча команда чыгарат? Чүйдөн канча команда бар? Чүй федерациясында эми чүйдө көпкөн бизге неофициально айтып коюп эле өзүнчө айылдан бирге болуп бир команда чыгарабыз деген. Экинчи лига боюнча чыгабыз дегендер бар экен. Башында биз айтылган быйыл билесиздер, кышы менен 1997-ден 2007-жылга чейин жаштарга басым жасайлы деп ошолорго аракет кылганбыз. Анан азыр жаштар өстү, бирок эми азыр биринчи Сары Өзөндө караш керек деген эме. Баягы Чүйдүн главный командасы да? Ооба. Алдыга ушуну биринчи коюп, анан кийин тамдалгандан кийин анан команданы түздүк. Бирок командалар чыгабыз деп атыр. 2-ден Токмоктон 3 команда чыгат деген маалымат болот. Бирок алардын баары канчалык чын ал деле барып каражатка такалат. Бир 7-8 команда жөн эле чыгат окшойт. Баары биригип бир 8 команда бар окшойт толугу. Баягы жалпысынан быйыл Ноорузга даярданып аткан командалар боюнча, чыкчу командалар боюнча мындай анча-мынча маалыматтарды угуп калып атасызда. Жылдагыдай элеби же быйыл жылдагыдан баягы өзгөрүүлөр барбы? Бул эме буга чейин биздин балдардын баары тең высший лигада ойноп, күчтүү балдар ошол жака кетип калчу эмеспи? Азыр могу 1997-жылдан 2007-жылга чейин болгондо уже кадимкидей балдар, жаш балдар көрүнүп, уже эме жетектегендерге дагы биз команда алып чыксак болот экен, бир айыл өкмөттөн алып чыксак болот экен деп ушундай эме алдыга умтулуп, биздин айылда бул балдар күчтүү экен, уже чыгып калды деп мындай аракеттерин кылып атышат эми. Токмоктон мисалы Кеминден мисалы ушундай эң акырын алып келгенде Кеминден дагы Кудай буйрса Кеминдин балдары айтып атат эме федерациясы буйрса бизге Сары Өзөндөн кайсы бала кайсы ат керек болсо берелик. Бергенден калганын биз бир команда чыгарсак деген ойдобуз. Байкелер канча жардам беребиз деп атат. Федерация президенти айтты эми, район федерация президенти айтты. Токмоктуку деле ошол буйрса бир 2 команда чыгып калат го буйрса. Токмоктон дагы Сары Өзөнгө керектүү балдарды алгыла. Анан кийин дагы түзүп кете беребиз депчи. Ынтымакка келип баштаганы мынакей ошондон билсек болот Бирок баягы менин суроом жылдагыдай эле командалардын чыгышы же быйыл команда көппү же аз болуп атабы Нооруз турнирине жалпы республика боюнча? Мен жалпы эме турнир боюнча айтып берсем, высший лигага 12 команда чыгат берки, экинчи лигага көп экен. Биз чыгалык деп бир жамаат болуп эле жүрүп эле ошол командаларды чыгаргандар көп экен. Бир экинчи лига баарынан күчтүүрөөк болот окшойт деп койдум да, кызыктуу ойун болот окшойт да. Баягы взнос төксө эле командага кире берет азыр. Азыр взнос эми экинчи лиганыкы 50 000 сом беле, ошол 50 000 сом төксөк эле болот. Анан ага да айтылган, биз федерацияда айтканбыз өзүбүздүн Чүй областынын команда район жетекчилерине. Взносу төккөндөн 9 майга баш керек, качпай калсаңар взносуңар алып калат, ушундай десек, биз чыгабыз деп жакшы аракеттерин кылышат. Бөлөк райондо, бөлөк областта деле ушундай экен, мен чыгабыз, барабыз да казыр депчи. Мындан да эң кызыктуусу ушул экинчи лига катуу болот окшойт да. Биринчи лигада уже высший лиганын балдарын баары тең билет, элдин баары билет да бул команда чыгат экен депчи. Бияктан чыкпаган командалар чыгат окшойт да экинчи лигага. Жакшы, анда ийгиликтер болсун алдыдагы оюндарыңыздарга. Чоң рахмат. Ийгилик гана каалайбыз. Рахмат.